Саламатсыздарбы менин окуучуларым? Бүгүн биз силер менен алипи сабагынан орус элинин таланттуу педагогдорунун бири Константин Дмитриевич Ушинскийдин Айванаттардын талашы аттуу чыгармасы жөнүндө түшүнүк алабыз. Сабагыбызды баштаардан мурун мен силерге суроо менен кайрылып кетсем, кандай айванаттарды билесиңер? Азаматсыңар балдар? Анда эмесе жогорку сүрөттөрдөгү айванаттардын аттарын чогуу атап көрөлүчү. Ат, мышык, уй, эчки, чочко, ит, кой. Балдар, булар үй айванаттары болуп саналат. Анда эмесе айванаттардын талашы аттуу текстти окуп берем. Баарыңар кунт коюп уккула. Уй, ит, ат, үчөө кимисин ээси жакшы көрөрүн талашып калышты. Албетте мени деди ат. Анткени буурусум менен маласын тартып берем. Токойдон отун алып келем. Өзү болсо мени минип алып шаарга барат. Менсиз анын күнү өтпөйт. Андай эмес, ал мени өзгөчө жакшы көрөт, деди уй. Мен анын бүтүндөй үй бүлөсүн сүтүм менен багам. Жок, мени деди ит ырылдап. Мен анын баардык мал мүлкүн кайтарып берем. Эртеден бери алардын талаштарын угуп турган кожоюн акырын басып келди да минтти. Эй, болбогон талашты койгула. Силердин ар бириңер өз ишиңер менен баалуусуңар. Ошон үчүн мага керексиңер. Анда эмесе балдар, текст боюнча силерге суроолорду берейин. Биринчи, айванаттардын талашы эмне жөнүндө болду? Экинчи, адамдын жашоосун буларсыз кандай элестетесиңер? Үйгө тапшырма, жакшы көргөн жаныбарыңардын сүрөттөрүн